Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, орозоңуздар кабыл болсун, ибадатыңыздар кабыл болсун. Биз берүүбүздү улантабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Мен ушул мекенди сүйүү. Дайыма ушу балдарга айтып келем да. Мекенди кантип сүйөсүз, же болбосо мекенди кантип коргой аласыз деп. Булар сөзсүз түрдө кээде жоопту жакшы алгылыктуу жооп уга албайм да. Себеби дегенде булар сөзсүз түрдө Венера Жумагазиевна айтып кеткендей, сөзсүз түрдө бир согуш болсо, анан кандайдыр бир мекенге бир коркунуч келсе, ошондо көкүрөктү көтөрүп койгулап туруп анан чыгабыз деп ойлошот да. Жок, мекенди сүйүү деген бул кайсы жерде болбосун, азыркы учурда жаштарыбызга шарттар аябай чоң. Интернет калаасы деген бул өтө өнүгүп кеткен кенен. Эми бул шарт. Биздин мезгилде, мисалы советтик мезгилде биз окуганбыз. Библиотекаларда, китепканаларда биз жатып алчубуз, уктап калчубуз ошол жерде китеп окуп отуруп. Азыркы учурда булардын жанында, колунда турбайбы? Ошол интернет калаасынын оң жактары өтө көп. Балдар, жаштар сөзсүз түрдө бир суроо берсең, ошол суроого жоопту жанагы телефондорун ачып туруп эле 5 мүнөттө жооп берип коюшат. Бул шарт эмеспи, эң жакшы эмеспи? Биздин учурда дагы ошондой интернет калаасы болсо, биз деле ошентип колдонмокпуз. Азыр жаштардын мына кругозору, айлана чөйрөгө болгон мындай көз карашы өтө жакшы, эң жакшы. Себеби дегенде бул интернетте эң жаман нерселер да бар, жакшы нерселер да бар деп атабыз, Бирок аны биз үйрөтүшүбүз керек, мугалимдер үйрөтүш керек, ата-эне үйрөтүш керек. Себеби дегенде ошол жаманды алыш үчүн адамдын аркы жагында бир көрөңгөсүндө болуш керек. Бул жаман, карап эле билип койбосом, мен анын терс жактарын билишим керек депчи. Интернет кала деген бул сөзсүз түрдө эң жакшы нерсе. Мен эч качан пайдалана билүү керек балдаргачы. Ушуну айтат элем. Анан мынакей азыр жана мекенди сүйүү дегенде ошол биздин агай ата-бабалар да келтирип өттү да. Анан ошол таласта Кыркыз деген жер бар. Ошол жерге барсак бир аксакал атабыз айтат, Темирлан эми сен баягы ошол тартып жүрөт экенсиң, ушул жаштарга айтып кой, биз кокус өтүп кетсек, буну эч ким билбей калбасын дейт. Ошол Кыркыз деген тоого бардык да, барсак бул тарыхчыбал кандай десек, алар айтып атат да. Бул жерде баягы Кытайлар менен кыргыздар чабышканда тарыхта, ошол жерде баягы биздин кыргыз апаларыбыз, эжелерибиз бекитишет экен, биздин ата-бабаларыбыз бекиткенде Кыргыздын баягы ошол жерде үңкүр зоо бар экен. Ошол жерге киргенден кийин баягы тамак аш жасаса түтүнү сыртка чыкпайт экен. Артыкчылык ушунда экен да. Анан Кытайлардын тыңчылары, башкалар билип калып, буларды аялдык алабыз, башка кылабыз деп келатканда, биздин дагы сакчылар ушундай биз жеңилип баратабыз. Анан баягы качырайын деген го. Биздин апаларыбыз айтса, алар биздин баатырларыбыз, эрлерибиз ушинтип жанын канын берип атса эл жер үчүн. Биз Кытайларга тукум улабайбыз. Биз Кытайлардын санын көбөйтпөйбүз, аларга аял да болуп бербейбиз деп, анан бири-бири менен тирешип чыгып, үстүнө чыгышып, зоого чыгышып, анан колун кармашып, анан баардыгы учуп өлүптүр да. Карабайсыздар, кандай мекенге болгон сүйүү, баягы балдардын атасына болгон кандай сүйүү, жерине болгон сүйүү да. Анан азыр бул сөз менен азыр кээде карасаң, баягы көчөдөгү кыздарыбыз, биздин жарандарыбыз мынакей азыр миңдеген көчөгө чыгышты, денелерин сатып, кыргызды уят кылып, башка кылып. Анан ушундай улуу уюткулуу кыргыздын, кылымдарды картып келген кыргыздын тарыхы ушундай экен да. Анан урматтуу жаштар, мынакей азыр экинчи дагы көрүнүш, мына жакын эле болгон, Орусияда болгон Марат Исаев жигитибиз кандай эрдик кылды да. Кандай бир айкөлдүк, же болбосо ошондой нерсени алыш өтө кыйын. Ал ар бир адамдын колунан келе бербейт. Демек, кыргыздарда баатырлык деген нерсе бар экен. Кыргыздар берчү экен, жардам берчү экен. Анан мен жаштардан сурайын деп атам. Элиңер үчүн, айылыңар үчүн, мектеп үчүн, университет үчүн, колледж үчүн, Кыргызстан үчүн кандай салым коштуңар? Ушул жана Марат сыяктуу мисалдар барбы? Бирөөлөрдү суудан алып калып, дагы бирөөлөргө кандай жардам берип барбы жигиттер? Кыздар? Келгиле. Анда сөз силерде. Албетте, ар бир кыргыз төрөлгөндөн кийин, ар бир адам төрөлгөндөн кийин бул дүйнөгө инсан болуп келгенден кийин сен жоопкерчиликтүүсүң да. Мисалы, биздин жакында дос балабыз аварияга түшүп калды да. Ага биз барып, мисалы, мен досум барып, бир күн түнү мен жүрүп чыкты да, жанындачы.
Анан ошого биз салымызды коштук. Мисалы биз биякта окуп атабыз айыл чарбачылыгындачы. Биз Кыргызстан өнүктүрөйүн деп жакында мисалы биз өзүбүзгө кесип алсак, диплом алсак, Кыргызстан өнүктүрүп, алдыга чыгарып, мындай элге аралаштырсак деп ошо ойдо максатта окуйбуз да. Ошол биздин салымыбыз болот да. Азамат жакшы. Азыр мен могу жерде жаштардын сүйлөп аткан сөздөрүн угуп туруп абдан ыраазы болдум да. Көрсө биздин келечегибиз, бир келечегибиз бар буюрса. Мына ошол мекенди сүйүү бул ыймандан деп айтып атабыз. Ошол ыймандын орношкон жери бар экен да. Анын орношкон жери бул биздин жүрөгүбүз экен. Мына ошол ыйманга мээнет кылсак, ошол ыйманыбызды кубаттасак, анан биздин экономикабыз көтөрүлөт экен. Байлыктын эки түрү болот экен. Биринчи түрү бул материалдык байлык, экинчиси бул руханий байлык деп коет. Руханий байлык демекчи бул биздин жан дүйнөбүздө, биздин ой сезимибизде, биздин жүрөгүбүздө Кудайга болгон ишенимибиз болсо, мына ошондо бизде чыныгы баягы руханий байлык болгондон кийин анан кийин бизде мекенге болгон сүйүү пайда болот экен. Эгерде руханий жактан төмөн болгон болсо, ал адамга баары бир экен. Эгерде Кудайдан коркуп турбаса, кой Кудай көрүп турат, ушул семичкени ушул жерге чакпайын, Кудайдын ачуусу келбесин, ата энемди сыйлайын деп дайыма ушундай аракет жасаган болсок, анда бизде чыныгы мекенге болгон сүйүү пайда болот. Бир аябай накачанный жигит дейт да, ушундай бир бакубат жигит дейт, здоровый жигит дейт. Ушундай бир жигит дейт, отуруп дейт, баягы апасынын, энесинин бутуну дейт, тазикке салып алып, жууп атат дейт да. Айланып кетейин, энекем, сиз мен үчүн канчалаган уйкудан калдыңыз эле. Сиз мен үчүн мага канча жийиркендиңиз, мага канчалык баягы ачууңуз келди эле. Мен сиздин канчалык көңүлүңүздү калтырдым экен. Апакем деп ушундай бутуну жууп атат дейт да. Бутуңдары здоровый болгон жигит дейт да. Арык болгон карган кемпирдин бутун жууп атат дейт. Жууп атат дейт. Анан жууп бүтүп дейт, апасын көтөрүп алып, апарып диванга отургузуп дейт, бутун арчып атат дейт. Анан апакем дейт, апасы болсо эркелеп жатат дейт, мага кофе алып кел, мага чай алып кел деп эркелеп коет дейт, анча мынча бакырып коет дейт. Бакырып койсо дагы баягы дейт, баягы апасын дейт көңүлүн калтырбаш үчүн тамашага сала берип, апакем менин дейт, жаш баланы эркелеткендей дейт. Азыр биздин жаштарыбыз ошентип апаларын эркелетеби? Апасыны каарыган мезгилде ыйлатып коюп кетип аткан жаштарды көрөбүз. Пенсиясыны алып алган жаштарды көрүп атасыздар. Эми Кудай сактасын. Ошон үчүн биринчи кезекте бул ата энени сыйлоо дагы бул мекенди коргоонун бир эмеси. Ата энени сыйлоо бул ыймандын эң бир жогорку тепкичи. Бейиш энелердин кадамынын астында дейт. Энелерди сыйлай турган болсок, баягы кошунасын сыйлай турган болсок, балдарга жакшы тарбия берген болсо, ошондой эле баягы бирөөгө жакшылык кылган болсо, жетим жесирге жардам кылган болсо, деги эле койчу баардык жашоонун баардык катмарында биз жакшылык ишти аткарган болсок, ыймандын эң төмөнү дейт, эң төмөнү дейт. Жолдон бир жолго мишайт этип аткан, жанагындай тоскоолдук кылып аткан, жыгач болобу, таш болобу алып салган болсо, бул ыймандын эң төмөнкү даражасы дейт. Ошо Рамазан айында биз ыйманыбызды кубаттаган болсок, себеп дегенде бул Рамазан айы бул ыймандын кубаттоонун бир эң жакшы учуру, сезону деп койсок болот да. Куран түшкөн ай билесиңер. Мына ушул айда ыйманыбызды кубаттасак, мына ушул айда биз жакшылыкты көп кылып калган болсок, мына ушул айда биз орозонун кармоо менен биргеликте өзүбүзгө сабырдуулук деген жакшы сапатты, жакшы өрнөктү алган болсок, чынчылдык деген сапатты алган болсок, ушул Рамазан айында биз бирөөгө жакшылык кылуу деген жакшы сапатты үйрөнсөк, баардык жакшы сапаттарды ушул Рамазан айында үйрөнүп алган болсок, анда бизге келечегибиз кең болот. Жакшы сапаттар демекчи, жакшы сапаттуу адамдар бай болушат, билимдүү болушат. Жакшы сапаттуу адамдар камкордук кылууга баягы дилгир адамдар болушат. Ушулардын баардык жакшы сапаттары өзүгө чогулткандан кийин бизге эмне пайда болот? Жигитчилдик пайда болот. Бизде чыныгы баягы кыздарга болсо чыныгы кыздык сапаттар пайда болот. Жанагындай Темирлан агай айтып кеткендей, гейлер эмес, чыныгы жигиттик сапат, чыныгы кыздык сапат пайда болгондон кийин ал ата энесин сыйлайт, жакшылык кылат. Андан кийин мекенди коргоо пайда болот, мекенди сыйлоо пайда болот, мекенге болгон сүйүү пайда болот. Азыр кээ бир жигиттер бар. Россияга же болсо бир башка өлкөгө кетти, албетте алар ал жака кетип жөндөн жөн жүргөн жери жок.
ал жакта иштеп мээнет кылып пешене тери менен баягы ошол жактан акчаны бул жака жөнөтүп ата энесинин тууган уругун багып атышат. Бул жакшы нерсе. А бирок бир жолу кетип калбаш керек да. Дайыма биздин жүрөгүбүз бекем баягы өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстан менен тыгыз байланышта болуш керек. Анан дагы жакында Рамазан айында бизди жана көрө албастык, ичтарлык, текеберлик, ушакчылык, гыйбат жана башка жаман сапаттардан оолак болуш керек. Мен өткөн жылы бир эки жигиттин баягы эме кылганын көрүп калдым. Ушундай таң калат, имандуу баягы имандын төмөндүгүнөн да таң калыштуу жок эле нерсени баягы шылтоо кылып бирөөгө эме кылганда, мындай бир жала жапканда, баягы жала жапкандагын жалган жерден жала жаап коюп, жала жаап ушунча баягы жигит айтат, мен капа деле болгон эмес, жокмун дейт аларга дейт. Балким Кудай Тааланын дейт, мага болгон бир аз болсо сыноосудур дейт. Ал сыноого мен айттым дейт, Кудайыма шүгүр, алхамдулилла деп айттым дейт. Балким ошону менен күнөөлөрүм кечирди дейт. Ал эми жанагы жала жапкандарды болсо, Кудайга койдум деп коет. Кудайга койдум деп коет. Кудай Таала аларга баары бир жазасын берет. Жазадан качып кутула албайт эч качанчы. Мына ошондой жакшы сапаттарды алсаңыздар, мындай мен айткан нерсем, адам кечиримдүү болгонду үйрөнүш керек. Кечиримдүү болгонду үйрөнүш керек. Бирөөгө жакшылык кылуу менен биргеликте кечире билиш керек. Эч качан жүрөгкө кек сактабай, тиги мага жаман айткан, ага мен жамандык кылышым керек, өч алышым керек деген нерсе эмес. Кыргызда жакшы сөз бар. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деп. Бул жерде сөздү төркүнүнү биз түзмө-түз түшүнбөшүбүз керек. Таш менен урганды аш менен ур деп коет. Биз жакшылык кылганды үйрөнүшүбүз керек. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөрдүн кесиңиздерди жакшы үйрөнүп, аны менен адал акча таап, башка бирөөгө жакшылык гана кылыш керек. Мына ошон үчүн урматтуу жаштар, сиздердин келечек сиздердин колуңуздарда. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин жыйынтыктоо бөлүгүнө келип калдык. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Анда бүгүнкү темабыз мекенди сүйүү имандан. Анда урматтуу жаштар, урматтуу коноктор, буюрса жыйынтыктап берсек, мекенди да кантип сүйсөк болот. Мынакей азыр сиз агай айткандай, канча деген биздин мекендештерибиз ушул сыртта жүрөт, чет өлкөдө жүрүшөт. Ошолор баягы кээ бирөө тишинин кирин соруп, ошол тапкан акчасын адалдан табышып, ушул айылга келип, ата энесине, бир туугандарына, өздөрүнө чоң бир жакшы бир капитал кылып, жакшы бир жаңылануулар жасап атат да. Анан ушул келечекте эми бул жаштардын дагы буюрса келечеги алдыда. Анда жаштардын оюн уксак. Мынакей 10дон ашуун факультет бар экен. Ушул окуу жайдан дагы мисалы буюрса ар бир кесип ардактуу дейт. Кесипти мыкты бүтсө, мыкты сүйсө, келечекте сөзсүз Кыргызстанга эмес, балким мен ойлойм келечекте бул жаштар дүйнө жүзүнө бир чоң салым кошот деген жаштар олтурса керек. Албетте. Мен ушул жерден бирдекени баса белгилеп айткым келип турат да. Ал эмне дегенде, азыркы ар бир аялдаманы карасак, ошол жакта баягы кичинекей кылып жабыштырып коюшуптур да, түкүрбө деген акция жүрүп атат да. Ошолорду баягы чыгарган адамдарга мен чоң ыраазычылыгымды билдиргим келип турат да. Анан балким биз дагы ошол сыяктуу акцияларды жүргүзсөк, мен ойлойм бул Кыргызстанга биздин ошо айлана чөйрөбүздү коргой турчу адамдар табылат жана ошолор ошол нерселерди көрүп кадимкидей өздөрүнө алат да, бул жака түкүрбөш керек турбайбы деген сыяктуучу. Балким биз дагы ошондой сыяктуу акцияларды өткөрүшүбүз керек. Демек, ошол нерсени жасап аткандар, ошол студенттер, силер сыяктуу эле жаштар, буга дагы өзү биздин ажообуз дагы көңүл буруп, өзү акчалай дагы жардам берди. Демек, Кудай буйрса, силердин да колуңардан көп нерсе келет да, ошолорго бир жакшылыгына себепкер болуш үчүн. Баракелде. Дагы келгиле жигиттер. Кыргызстанды биз кандай өнүктүрсөк болот? Мисалы биз башка өлкөлөр өзүнүн ар бир өнүгүүгө умтулушат. Мисалы Аравиялар нефт чыгарат. Аякта көбүнчө нефт менен иштегенге аракет кылышат. Биздин өлкөбүз көбүнчө өзүнүн кооздугу менен, өзүнүн өсүп аткан өсүмдүктөрү менен эмес. Биз деген өлкөбүз аграрный жагына аябай жакын. Биз деген өзүбүздүн ошо көп айыл чарбасына көбүнчө биздин өзүбүздүн продукциябызды көп башка өлкөлөргө өткөрүп, башка өлкөлөргө жиберип, өзүнүн ушу Кыргызстаныбыздын экономикасын да өстүрсөк болот. Биздики башка өлкөлөр мисалы көбүнчөсүн химикаттар менен кошуп өстүрүп, биздин өлкөлөргө алып келет. А биз
чисто экология жагынан таза нерселерди алып чыксак, ушу Кыргызстаныбыз дагы өнүгөт деп эсептейм. Тилегиңди берсин, Жараткан. Жакшы. Тилегиңди берсин. Урматтуу жаштар, баягы мынакей силер Кудай буйрса 15 жылдан кийин, Кудай буйрса силер алдыңар ата, чоң ата, тайта, тайне болуп каласыңар. Анан ошол кантип дагы салым кошосуңар. Баягы мекенди сүйүү, мекенге салым кошуу бул жана көп балалуу болуу дагы бир өзүнчө бир салым экен да. Азыр кыскарып бара жатпайбы барган сайын. Кээ бирөөлөр жаштар тилек кылып атыптыр азыртан ушул 7 миллиончу бала менин балам болот депчи. Анан тилекти да Кудай таала кабыл кылат турбайбы? Анан ошондуктан силерди ушул келечегиңерди 15 жылдан кийин кандай көрөсүңөр? Кыргызстанга кандай салым кошосуңар? Анткени окуп атканда кээ бирлер пландаштырып коет да, мынча жылда бүтөм, мынча жылда бир жеке ишкерлик кылам, элиме, айылыма мындай пайдамды келтирем, кирешеси мындай болот, тигиндей депчи. Анан ушундай баягы ойлонгон, ойгонгон кыздар, балдар барбы? Келгиле. Албетте азыр жашоодо азыр кичинекей улуу окумуштар айтып аткандай торсбак дагы өзүнүн курсагын тойгозуп алат экен да. Торсбак дагы өзүнүн курсагын. Азыр бизде адамдар кандай болот? Өзүнүн курсагы үчүн эле жанын талаштыра бербей, бул элге салым кошуп, элге дагы жардам берүү керек. Салым кошуп, өзүнүн мекенине салым кошуш керек. Бул жерде биздин көптөгөн группалаш балдарыбыз отурат, кыздар. Булар дейм ушул өзүнүн аграрный университетке чоң салымдарын кошуп келет. Мисалы дегенде бул ар бир эле студенттерде бул жерде агрономдор бар, экологдор бар, жана көптөгөн кесиптер бар. Ошолор бул аграрный сырттагы өзүңүздөр кирип калсаң көрдүңүздөр, кооздуктардын гүлдөрүн тегишип, аларды кыркышып, мындай кооздукка келтирген. Отургузган бар. Сен да барсың. Болдук биз дагы. Карап, кыскара. Ошентип биздин салым кошулуп атат. Эгер ушундан бат-баттан ушинтип салым кошулса, мисалы бүт адамдарда ушундай ой болсо, биздин Кыргызстаныбыз бат өнүгөт деп ойлойм, жана бат алдыга чыгып кетет дейм да. Ошентип адамдар дагы өзүн ойлобостон башка элдерге дагы жардам бериш керек. Жардам бергенде өз тартып тез өнүгөт. Кудай буйрса элдик адам болгула, атаны эмес, элдин адамы болгула, Азамат. Баракелде. Биздин убактыбыз барган сайын карып баратат, ошондуктан урматтуу жаштар, кыска нуска. Мен профессиям геодезист. Көбүнчө адамдар түшүнө бербейт да, геодезист деген ким дегенде. Бул геодезист бул жердин площадын ченеп берчү адам да. Бул жумуш менен көп зданияларды салса болот, жолдорду салса болот. Мен решениям бул жол салуу да. Азыркы Кыргыз элинде жолдор аябай жаман да. Мисалы нарында долондон түшкөндө эле бүт аңгыл дөңгүл бүт. Ошо окумду жакшы бүтүп, ошо Кыргыз элине пайдам келтирип жолдорун оңдоо да. Тилегиңди берсин. Азамат, рахмат. Ушул жаштар Кудай буйрса сөзсүз Кыргызстанды оңдойт. Кудай буйрса Кыргызстан эле жол эмес, башка жолдорду дагы, башка өлкөнүн жолдорун оңдойт. Кудай буйрса. Мекенге болгон сүйүү, ыймандан деп атан жакшы теманы көтөрүп чыксыздар. Бул ыйман деген мекенге болгон сүйүү, бул ар бир үй бүлөдөн башталат деп ойлойм. Ал азыр бул жерде айтып атат, мусор таштоо жана көчөлөргө түкүрүү жакшы нерсе эмес. Ошонун баары ошол эле бир кичинекей кемчилик менен биз үй бүлөбүзгө кандай тарбия алганыбызды, мамлекетибизге, мекенибизге болгон сүйүүнү кичинекей эле бир кемчилигибиз менен көргөзүп коюп атабыз. Бул абдан жакшы нерсе эмес. Жакшы акылактуу болуу абдан жакшы. Бул ыймандын дагы бир бөлүктөрү болуп эсептелинет. Жакшы акылактуу болууга аракет кылуу керек. Мекенге болгон сүйүүнүн дагы бир белгиси менин бул коллежге тапшырганым себеби да. Себеби мен көбүрөөк акча берип же орусча айтканда престижный окуу жайлар же коллежге тапшырсам болмок. Бирок Кыргызстан билебиз, бул агрардык мамлекет болгондуктан бул эң төмөнү агрардык тармактар болуп эсептелет. Буларды көтөрүү үчүн албетте агрардык тармакта мыкты адистер болуу керек жана бул адистер болчуга ар бирибиз максат коюп ушул жерге келип отурабыз. Адистер болуш керек, Азамат. Кесипкөй. Келиңиз. Бул мекенди сүйүү деген суроо эң кичинекей нерседен башталыш керек да. Адам өз ордунда туруп, кандай кайсы жумушка өзүнүн мамилесин көрсөтсө, ошол эң мыкты сүйүү өзүнүн мекенине. Сен ушул жерден кичинекей болуп, эң жакшы окусаң, ата энеңдин сүймөнчүлүгү болосуң. Эң мыкты адис болсоң, өлкөнүн мыктысы болосуң.
эгерде эң жакшы адам болсоң, анда эл журттун эң кыйын адамы болосуң. Эң негизгиси силерге рахмат, ушундай ток-шоу кылып жаштардын арасында ушундай темаларды козгоп атканыңарга. Ушул жаштардын арасына келип, чын эле телевизордогу адамдар келиптир, бизди ушундай көңүл буруп атат, ушундай темаларды козгоп айтып атат дегениңерге да мен ыраазычылыгымды билдирем. Анткени ушул балдар үчүн, ушулар үчүн биз эмгектенип атабыз. Ушулар ушундай сөздөрдү айтып аткан үчүн, ушундай келечекте Кыргызстанды көрө турган үчүн биз талыкпай дагы эмгектенебиз. Бул дагы мекенди сүйүү. Абдан ыраазыбыз силерге. Рахмат. Ийгилик болсун. Рахмат. Бул айтылып аткан жакшынакай кеп кеңештерден, сунуштардан улам балдарды ойлойм, бул агайлардын айтканынан бир жакшы жыйынтык чыгарат го деп ойлойм. Келечекте биз мекенди чындап сүйгөн, чыныгы патриот уулдарын, мекенчил уулдарын тарбиялап жатыптырбыз деп ойдо калдым. Балдарга чоң рахмат, иштер, окууларына ийгилик, сиздерге ийгилик. Дайыма ушинтип жолугушууларды өткөрүп, дайыма тыгыз байланышта болуп иштешип жүрө берели. Саламатсыздар, менин кесибим жерге жайгаштыруу болгондуктан мен келечегимде Кыргызстан үйлөр мындай жайылып кетип атат да, анан негизи мен ошону бийик көтөргүм келет. Баягы башка мамлекеттерге салыштырганда, мисалы Англия, Дубай ошондой кылгым келет. Мен келечегим, максатым ушундай. Кудай буйрса тике өстүдү. Жакшы, рахмат. Азамат мырза, сөз сизде анда. Кудай буйрса жыйынтыктап берсеңиз, мынакей бүгүнкү темабыз аягына келип калды. Мекенди сүйүү имандан дедик, жаштарды уктук. Кандай сунуштарыңыз бар? Жыйынтыктоо сөз сизде. Негизи айтып койдук го, тең бөлгөндө теңиримиз өтөт. Биринчиден сиздерге жалпы жамаатыңарга рахмат. Ушу бизге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берген АЯН-ТВ телеканалынын алып баруучу сизге да чоң рахмат. Анан баягы айтып койдук го, тең бөлгөндө теңиримиз өтөт, бар бололук, өдөдөлүк, ылдыйда жөлөлүк болуп, өткөнгө өкүнбөй, кеткенге кейбей, келечек алдыда деп башыбызды бийик көтөрсөк, ар бир адам максатына жетет. Чоң рахмат. Рахмат. Сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта болуңуз. Медир агай. Урматтуу студенттер, окуучулар, урматтуу агай эжелер, сиздердин айткан кеп кеңешиңиздерден биз дагы үйрөндүк кадимгидейчи. Көп нерсени сиздер айттыңыздар. Негизинен биздин келечегибиз, Кыргызстаныбыздын келечеги абдан сонун болот. Жана жогоруда айтып өткөндөй, биздин экономикабыз көтөрүлөт, руханий жактан дагы көтөрүлөт, материалдык жактан да көтөрүлөт. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кыргыз жерибизде. Кыргыздар ушундай экенбиз, кел төргө өт деп, төргө өткөрүп өзүбүз баягы сыртка чыгып калат экенбиз да. Сыртка чыгып калган Россияда миллиондогон кыргыздарыбыз жүрөт. А Кыргызстанда болсо, билесиздер, Бетосторис, Силкуэй, тиги Цум казактардыкы дагы башка баягы бардыгы торговый центрлер, башка ишканалар салынып аткан көптөгөн баягы үйлөрдүн эмелери, ээлерин барысы чет элдиктер, билесиздер. Кыргызстанга келип бизнес жасап атат, кыргыздар болсо өзүбүз четке барып иштеп жүрөбүз, башка жерде иштеп жүрөбүз. А биздин бул жерде кайсы окуу жайлар бар? Бардыгы ушул агрардык тармактагы бардык окуу жайлар бар. Строительный курулуш тармагы боюнча бар. А эмне үчүн ошолордун бардыгы биз өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн жаштар, өзүбүздүн баягы кесипкөйлөр ушул ишти аткарса болбойт? Болот албетте. Просто бизде тек гана ушул нерсеге аракет гана жасообуз керек. Ошондой эле биз азыр чет өлкөдөн келип аткан бүтүндөй баягы малдарды аргындаштыруу, же болбосо уруктарды баягы үрөндөрдү алып келүү, аларды баягы агрардык тармакка колдонуу, ушулардын баарысыны бизде келечекте болгон эле кесипкөй жаштардын келиши, алардын конкуренцияга туруштук бере турган жаштардын өсүп чыгышы азыркы учур талабы болуп турат да. Ошон үчүн сиздер бүгүнкү күнү 1 мүнөттөгү убактыңыздарды кетире көрбөй, окуу жана окуу деп Жабырел периште келип Мухаммед пайгамбарыбызга 3 жолу айткан экен. Аны лел нурдап алып, мен айттым деп айтып койгон экен, Ушундай афоризм бар. Эми тамашага дагы өзүнүн жөнү бар. Канткен жерде дагы урматтуу жаштар, сиздерге терең ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик, окууларыңыздарга ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетип, ушул кереметтүү орозо айындагы кармаган орозоңуздарды Кудай Таала кабыл кылсын. Кийинки орозого чейин Кудай Таала баарыбызды элибиз менен журтубуз менен аман кылсын. Сиздерге
Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин агротехникалык колледжинин жалпы жаштары жана ошондой эле эже агайлар сүйлөп беришти. Мекенди сүй имандан деп. Бул сөз өтө маанилүү сөз, анткени даанышманыбыздын айткан сөзү. Демек, ар кимибиз мекенди сүйсөк жана өзүбүз өзгөрүлсөк, коом сөзсүз өзгөрүлөт. Кийинки оодон амандашканга чейин саламаттаңыздар. Kүйүп жанган жүрөктөн ыйман жолго үйрөткөн, акыйкатты сүйлөткөн пайгамбар Расулалла. Туура жолду баштадың, артка кадам баспадың, Алланы айтып мактадың, Мухаммед Расулалла. Аллаху Аллах, ömrüm sende Allah. Allahu Allah, la ilahe illallah. Allahu Allah, berimin çeksiz Allah. Allahu Allah, Rabbim Allah. Salamım sağa ya Rasulallah, жүзүң бурмага ya Rasulallah. Dilegimsin, dirigimsin, ümitim sende ya Rasulallah. Salamım sağa ya Rasulallah, жүзүң бурмага ya Rasulallah. Dilegimsin, dirigimsin, ümitim sende ya Rasulallah. Allahu Allah, ömrüm sende Allah. Allahu Allah, la ilahe illallah. Allahu Allah, merimin çeksiz Allah. Allahu Allah, Rabbim Allah. Sen jönündө uğam kep, жалбарамын Кудай деп, бакыт изин көргөзгөн. Сен улуусуң Мухаммед, ак жолуңду бузам деп, жулунганга ызам көп. Ойлоп жатып өзүңдү, түш көрөйүн Мухаммед. Allahu Allah, ömrüm sende Allah. Allahu Allah, la ilahe illallah. Allahu Allah, merimin çeksiz Allah. Allahu Allah, Rabbim Allah. Salamım sağa ya Rasulallah, жүзүң бурмага ya Rasulallah. Dilegimsin, dirigimsin, ümitim sende ya Rasulallah. Salamım sağa ya Rasulallah, жүзүң бурмага ya Rasulallah. Dilegimsin, dirigimsin, ümitim sende ya Rasulallah. Allah